Сооротуучу Кудай. 28 май. Алдыда бизди жалаң гана сонун күндөр, эч кыйынчылыксыз жеңил жашоо күтүп жатат деп эч ким айта албайт. Мени менен макул болосуңар деп ойлойм. Бирок келечегибиз, эртеңки күнүбүз Кудайдын колунда деген ой жүрөктү тынчтандырат. Албетте бул сезимдердин баарын өчүрүп салып эле, баарына кол шилтеп коюу дегендик эмес. Ошол кыйын күндөрдүн арасында, жүрөгүңдүн тереңинде Кудай мени менен жамандыктан коркпойм дегендик. Кудай биздин алдыбызга дароо жумшак килем салып, кыйынчылыктардын баарын бир кол шилтем менен алып салбайт. Бирок ошонун баарынан татыктуу өтүүгө жардам берет.